Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Сайыз убагындагы эң акыркы курулган 250 тонна сүттү бир суткада заманбап технологиялар менен чыгара турган сүт заводду азыр калыбына келтирип, мына ишке кирип атат. Өзүбүздүн рынокко сатылып, чет жакка сатыла турган продукцияны чыгара турган мынакей бизде азыр завод иштеген. Бул эмнени түшүндүрөт? Ушул тегеректе мына Кемин, Чүй, Ысык Ата районунун теңи ушул заводко өзүнүн уй баккандар, süt sağanlar, sütü varlar, şuları alып келип тапшырса болот. Коронавирус илдети менен күрөшүп атат, бирок ошентсе дагы биз экономиканы унутпашыбыз керек. Биздеги айыл чарба продукциясынын эң бир артыкчылыгы бул экологиялык жактан тазалыгы. Демек бизде айыл чарбасына көңүл бөлүп, 70% калкып жашагандан кийин, айыл чарбасында продукцияны жөн эле өстүрүп, сатып, чийки зат кылып сатпай, анын өндүрүшүн коюшубуз керек. Эгер биз ар бир айылга, ар бир районго ушундай кылып өндүрүштөрдү кое турган болсок, биздин чыгарып аткан, саап аткан сүтүбүз, өндүрүп аткан өсүмдүк боюнча продукцияларыбыз, этибиз жана башкалардын баарын өзүбүз өндүрүп, кошумча нарк менен сатып, экономикага чоң салым кошконго мүмкүнчүлүк бар. Чоң, ири сугат каналдарын баардыгын тең оңдоп түзөп, элибизге ушул суу жерге сиңип жок болуп кетпей, өзлөрүнүн талааларын алып бара турган, айыл чарба техникаларын баарын калыбына келтирип, иштер жүрүп аткан бүт шарттарды түзүп атабыз. Тамчылатып сугаруу боюнча биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, ишкерлерибиз 120 гектарга чейин помидор өстү, томат продукциясын чыгаруу боюнча дүйнөлүк деңгээлге чыга турган технологияны алып келип, Томат KG компаниясы иштеп атканын көрүп атабыз. Мунун баарына тең өкмөт ушул көңүл бөлүп, экономиканы мындан ары жылдырышыбыз керек. Бизге миллиондогон долларлар келип, ушу таза суу, анан сугат суу, ирригация маселесин чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Ушу илдет менен күрөшүп атканда көрдүк, бизде элибиз буудайдан чыга турган продукцияларды абдан көп колдонот. Демек биз аны мүмкүн болушунча арзан, жаңы технологиялар менен алып келип элибизге жеткиришибиз керек. Бул эмне? Ундан чыга турган нан, макарон, вермишель. Буга биз көңүл бөлүшүбүз керек. Көңүл бөлүп, мүмкүн болсо каражаттардан берип, бир эле заводду айтып атат, мынакей азыр ун чыгара турган завод эле 200-250. Анан аны алып саткан, аны ташыган автотранспорт, аны ташыган айдоочулар, сатып аткан сатуучулар, акча каражаттар банктан айланат. Ушинтип бири-бири менен мультипликативдик эффект болот. Анан ошо менен анан экономикабыз өнүгөт деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Бүгүн бүт эле эл Кыргызстан айрыкча коронавирус мезгилинде көп нерсени түшүнүп калды окшойт. Анан бүгүн бардыгын эле чочулуп аткан нерсе эртең эмне болобуз, бүрсүгүн эмне болобуз. Бийлик элди бакпай эле өзүн эптей албай калды. Жашоо кандай болот? Анан ушумалга чейин бийлик тарабынан же бир программа, же бир башка нерсе да сунуш кылынган жок. Башта эч нерсе аткарылган жок да. Ушул боюнча мен кичине пикиримди билдирип коеюн дедим. Как адис катарында. Бул жерде мамлекетте бюджет деген бар да. Бул бюджет мамлекеттин эң негизги закондорунун бири болуп эсептелет, мыйзамдарынын. Себеби бюджет мындай түшүнүк боюнча алганда бул мамлекеттин коомго көрсөткөн кызматтарынын көлөмүн, санын, суммасын, сапатын белгилей турган нерсе да бул. Ошо бюджетке саламаттык сактоонун акыбалы, билим берүүнүн акыбалы, маданияттыкы, башка тармактардыкы бардыгы бюджетке байланыштуу болот. Бул бюджет түзүлгөндө бюджетте доход жагында дагы, расход жагында дагы бир сом эсептелинбей калган сумма болбош керек.
ал аткарылыш керек. Бюджет ошон үчүн 4 процессте түзүлөт. Биринчи түзүлөт, бул өкмөт түзүп 9 ай 1 сентябрга чейин түзүлөт дагы, анан 3 ай жогорку кеңешке берет талкууга. Жогорку кеңеште талкууланып, бекитип, анан президентке берет. Президент кол коет, ошентип мыйзам толук кабыл алынат дагы, аткарылууга кетет. Анан эми бизде бюджет кандай түзүлүп атат да? Ушу мыйзам менен, эгер бизде мыйзамдын негизинде түзүлүп, мыйзам талаптарына ушу түзүлгөн бюджеттер бардыгы жооп бергенде, бүгүнкү күндө бизде эч кандай коррупция, эч кандай ушул бүгүнкү акыбалга эч түшүшүбүз мүмкүн эмес болчу да. Эми бул жерде суротуп болот да, кимдер айыптуу депчи. Конечно, муну ушул бюджетти түзгөн өкмөт, жогорку кеңеш, анан кол койгон президент. Бизде 29 жылдан бери нормальный бюджет кабыл алынган жок. Мына өзүңөр деле угуп жүрөсүңөр, бюджет азыр бизде экономиканын 70% баягы көмүскө депчи. Көмүскө боюнча мен айтар элем, мындай бул көмүскө боюнча ар түрдүү ар жерде айтылып жүрөт, бирок мындай официальный чыккан теневая экономика Кыргызской республики деп 2006 жылы ПРООН инициировал исследование по теневой экономике в рамках Министерства экономики и финансов. Анда Министерство экономики и финансов бирге болгон. Ошондо 53% деп. Этим методом позволили прийти к заключению в том, что теневая экономика в настоящее время составляет 53%. Бул 2006 жыл. Мына колдор коюлуп турат. Линг Волкер, постоянный представитель ПРООН депчи. Бизде 70%. Эми 70% теневой менен кабыл алынган бюджет, бул бюджет деп кыйын нерсе да. Ошон үчүн кээ бирлер бүгүн биз келбели оңдой коебуз, 7 айдан оңдойбуз, башка дегендерди мен айтар элем да. Бул 29 жылдан бери мамлекеттин бюджет мыйзамга ылайыктуу түзө албаган, 30дан ашкан өкмөт, туура келбеген бюджеттерди талкуулабай кабыл алган жогорку кеңештин 6 чакырылыш депутаттары, бекиткен президенттер 29 жылдан бери элдин азабына бүгүнкү күндө ушулар жоопкер деп эсептейм мен. Булар эми кийин деле шайлоо барат деп жүрбөйбү. Булардын эч кандай укугу жок да. Булар вообще кызматка татыктуу эмес деп ойлоймун да. Бюджет баягы түшүнүү боюнча өлкөнүн түпкү негизи болгон милдеттерин чечүү жана аткаруу үчүн түзүлгөн борборчулугун акчалай фонд болгондон кийин, значит, биринчи бюджет түзгөндөн мурун бизге эмне керек, ошону такташыбыз керек эле. Ошон үчүн бюджетти өкмөт түзөт. Бизге кандай билим берүү системасы керек, канча мектеп курулуш керек, ал жерде материалдык техникалык базасы кандай болуш керек, бизде саламаттык сактоо мекемелери кандай болуш керек. Анан бүгүнкү аламдаштыруу мезгилинде 2020 жылда жашап атабыз. Ушул мезгилге ылайык билим берүүнү түзүшүбүз керек эле, маданиятты түзүшүбүз керек, башка тармактарда түзүшүбүз керек эле да. Эгер ошондой биз 29 жылдан бери так бюджет так эсептеп, так кабыл алып, ушу мыйзамдардын ченеминде, нормативдердин ченеминде кабыл алып келгенде, бүгүнкү мына коронавирус учурунда, мындай стихийный форс-мажорный обстановкаларда биз мындай акыбалга түшпөйт болчубуз. Эми ар түрдүү эсептер жүрүп атат. Эгер биз 70% теневой деп эсептегенде эле бизде эсептелинбеген азыр жылда ушу 4-5 миллиард өлчөмүндө бюджетке акча доход жагына түшкөн эмес да. Себеби бюджетибиз жасалма болгон, значит аткарылышы да жасалма. Анан эми бүгүнкү күндө келип алып туруп айтышып атпайбы? 20 миллиард, 30 миллиард деп, бирөөсү 40 миллиардка чейин баягы кабыл алган бюджетибизден доход түшүп кетти. Бул доходду эмнеден жабабыз депчи. Дагы эле сырттан жардам башка издеп жүрүшөт да. Бирок мен айтат элем, бүгүнкү күндө эмне кылыш керек? Мына YouTube'га киресиңер, башка киресиңер, бизде дайыма эле чыгып келген, муну эл билет. Бизде канча миллиардер бар экенин, канча суммасы чыгып жүрөт. Мына YouTube'дан мен өзүмчө анализ кылып чыктым. Бир 500дөн ашык адам деле эсептегенде, баягы аерде акчасы 150ден 200ге чейин, 200дөн 250ге чейин деп мындай мен берип атпайбы. Ошо минимальный эсеп менен алганда бүгүнкү күндө ошол мамлекеттин эсебинен, элдин эсебинен байгандардын 100 миллиарддан ашык кирешеси бар. Ошон үчүн мен айтар элем, бүгүнкү күндө мына кабыл алынган бюджетти, мына 20-жылга кабыл алынган бюджет 2021-2022 прогнозу. Ошону жогорку кеңеш, бийлик макулдашып, чечишип, тез аранын ичинде бюджетти бүт мыйзамга ылайыкташтырып, кайрадан кабыл алыш керек. Себеби бул бүгүнкү күндүн талабы.
ошол кабыл алган бюджетке ошонун доход жагына ошо жанагы уруулардан түшкөн акчалардын бардыгын кошуш керек. Ошолордон биз канчасын кайтара алабыз? Мына кече эле жана тест боюнча 111 миллион ущерб деп чыгарышып, ошо соттошуп камашты. Бирок 111 миллион каякта? Раз ошону ущерб деп так аныкталды деп эметип аткандан кийин, значит, ошол сумма акчага кайтыш керек. Бизде 29 жылдан бери мындай нерселер кайтпай айтылып калып келе берип, бирок бүгүнкү учур өтө оор ситуацияда отурабыз. Азыр эми адистер айтып атпайбы? Бул көп созулушу мүмкүн. Ар түрдүү прогноздар болуп атат. Кайра мына Кытайда айтышып атат, октябрдан бунун экинчи этабы кетет деп. Биз эми ушул акыбалда эл кырылып калыш керекпи? Анан эми азыр ушул учурда кайтпаган акчаларды кийин Кыргызстан жок болгондо анан эми экинчи андан мен мындай нерсе айтып коет элем азыр. Эми азыр дүйнө боюнча эле прогноз ар түрдүү эмелер болуп атат. Азыр эми доллар мына бүгүнкү күндө почти 200 триллион баягы дүйнө боюнча карыздардын объему ушуга жетти. Мамлекеттер, банктар бири-бирине карыз бардыгы 200 триллион доллар. Бул өтө көп чоң сумма. Ошонун 30% америкалыктарга тиешелүү. Бизде азыр 80 триллион акча бар, баягы денежный масса деп коет. Ошонун 9,5 триллиону алтын. Значит, 9,5 триллиондон башкасы мына көрүп атасыңар, чоң шар болуп калды. Бул шар любой убакта жарылышы мүмкүн. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары. Биз азыркы кырдаалга байланыштуу Орусияда эмгектенип жаткан эмгек мигранттарынын ден соолугу тууралуу көптөгөн суроолоруна түз эфир аркылуу жооп бергенге аракет кылабыз. Түз эфир 25 апрель күнү Москва убактысы боюнча 15:00 болмокчу. Андыктан суроолоруңуздарды даярдаңыздар жана ошондой эле суроолорду комментарийга калтырсаңыздар да болот. Сиздерди түз эфирден күтөбүз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.